Азыр көбүбүзгө тааныш болгон бир жагдайды айтып берейин. Мигрант Москвадан акча жөнөттү. Ал эми бир жумадан кийин капчыгында эч нерсе калбай калды. Бир караганда ашыкча деле эч нерсе алган эмес. Болгону азык түлүк сатып алды, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөдү, карыздарын таратып берди. Болду. Акчасы жок калды. Адам чет өлкөгө жылдар бою иштей берет, ал эми үй бүлө акча чогултпастан эле которулган акча менен жашап келет. Эмесе, татаал тиркемелерди жана Excel'деги таблицалардын бардыгын унутуңуз, сиз болгону 4 конверт сатып алышыңыз керек. Бул үй бүлөлүк бюджетиңизди сактап калчу система. Биринчиси жашоого. Акчанын олуттуу үлүшү ушул конвертке салынат. Бул тамак аш, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр, ижара акысы, мектеп сыяктуу күнүмдүк жашоого сарпталчу каражаттар. Бул жерде бир эреже колдонулат. Бул конверттеги акчаны белек сатып алууга же тойлорго алууга болбойт. Экинчиси карыздарга. Бул конвертке өтө зарыл учурда деп болбой калды дегенде 500 сом салып коебуз. Бул ооруп калсаңыз, мисал үчүн же майына кечиксе, колдонулчу акча. Үчүнчүсү өтө маанилүү максатка. Сиз кандай максатты көздөп чет өлкөгө чыгып кеттиңиз? Үй сатып алуу үчүнбү, балдарыңыздын окуусун төлөш үчүнбү? Бул конверттеги акчага такыр тийбеш керектигин эстен чыгарбаңыз. Эгерде бул акчаны көңүл ачууга коротсоңуз, анда миграциянын маңызы чоңолот. Анан төртүнчүсү бул жеке керектөөгө. Биз робот эмеспиз. Жана албетте ар бир адамдын ар кандай керектөөлөрү бар. Ошондуктан бул конвертке мобилдик байланышка, конокко барганга жана башка жагымдуу майда чүйдөлөргө арналган акча сакталат. Бул конверт бош болсо, анда кийинки айга чейинки бардык көңүл ачууларды токтотуш керек. Акча бир жерде үйүлүп жатса, акча көп болгондой сезилет. Аларды бүгүн кечинде барып, конверттерге салып, жок дегенде бир ай бою 4 конверт эрежесин колдонуп көрүңүз. Болгону бир нече жумадан кийин эле пландоо системасы бюджетиңизди кантип өзгөртүп жатканын өзүңүз көрө аласыз.